салттуу музыка жумалыгынын алкагында улуттук маданиятыбызды, салттуу музыкалык мурастарыбызды даңазалоо жана өнүктүрүү максатында уюштурулуп жаткан бүгүнкү өрнөктүү өмүр аттуу чыгармачылык жолугушуу кечесине кош келиңиздер. Бул кеченин каарманы, комузчу, уста, маданият тармагында зор салым кошкон эмгеги менен эл урматына татыган инсан Эмилбек Шаршенбаев агабыз. Өмүрүн өнөргө арнап улуттук баалуулуктарды даңазалап келген кадырман инсандын басып өткөн жолу бүгүнкү жаш буунга чоң үлгү, терең сабак болот деп ишенебиз жана ошондой саналат. Эмесе бүгүнкү иш-чарабызды ачып берүү үчүн Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Токтосун уулу Саламат мырзаны сахнага чакырып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы биздин бүгүнкү кече келген коноктор, урматтуу Эмилбек ага, куш келипсиз. Атайын борбордон бери келип, мына алтында убактыңыздарды бөлүп, биздин Нарынга жашынакай өнөрүңүздү тартуулап, өзү ушу биздин ушул жума музыка жумалыгы деп белгилегенбиз. Ага өзү уста, маданиятка салым кошкон, көптөгөн комузтарды чапкан агайыбыз. Агай ар дайым бар болуңуз. Ушул биздин сиздин өрнөктүү өмүрүңүздү өткөрө деп канчага чейин пландап жүргөнүңүзгө буйругум ушул экен. Алтында убактыңызды берип бергениңизге чоң рахмат. Сизге ушу биздин Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн ыраазычылык баракчасы бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этсеңиз. Урматтуу Эмилбек Шаршенбаев, улуттук маданиятыбызды, салттуу музыкалык мурасыбызды даңазалоо жана өнүктүрүү ишине кошкон зор салымыңыз, коомчулук өнөрдү өркүндөтүүдөгү үзүлүү эмгегиңиз, жаш муундарга үй болуп келе жаткан чыгармачылык жолу үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин көп жылдык эмгегиңиз улуттун баалуулуктарын сактоо жана жайылтууга кошкон салымыңыз үчүн тарабынан жогорку деп бааланат. Агай ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз аман болуңуз. Ушул биздин ыраазычылык катты тапшырып коелу. Нарын шаар маданият бөлүмүнүн башчысы Динара Жумусова. Келиңиздер. İşinizге ийгилик болсун. Ошондой биздин жаштарга, жашынакай өнөрүңүздү тартуулап, маданиятка жашынакай салымыңызды кошуп жибериңиз. Алтындай убактыңызды бизге бөлүп келип бергениңиз үчүн дайым эле биз Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн атынан, жалпы Нарын шаардык конокторунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат агай, бар болуңуз. Агай, эми сиз өзүңүздүн жөнүндө кененирээк маалымат берип, канча жашыңыздан баштап ушул кыргыздын улуттук аспаптары менен алектенип баштагансыз? Буга чейин сиздин ата тегизде болгонго ошол жөнүндө бизден отурган көрүүчүлөргө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Рахмат. Агайыбызга бир кол чаап койбойлупу? Биринчиден ушул жерге келген коноктор, Нарын шаарынын тургундары, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Бул иш-чараны негизги максаты көптөн бери эле ойдо бар болчу да. Анткени менин атам Ибраим Шаршенбаев ушу Нарын шаарында көп жыл иштеп, анан ал киши военный болчу. Анан пенсия чыккандан кийин ушу Нарын музыкалык мектебинде иштеген да, балдарга комуздан сабак берип. Мен да ошо Нарын шаарында Чкалов мектебинде окугам. Анан кичирээк бала кезде 7-8 жашта эле ушу атам комуз үйрөтүп баштады да мага. Анан өзү да ушундай комуз чаап калчу да. Анан 16 жашымда 9-класс болсо керек, мен да кызыгып, атам эмне жазса ошону баягы аркасынан жүрүп, жанында көрүп кызыгачумун. Анан ошо анда айылда болчумун. Айылыбыз Куланакка айыл. Анан бир күнү эле атам бир өрүктү алып келди. Алып келип мага көрсөттү эле, кургак өрүк экен. Мага моунунан 2 комуз чыгат экен деди. Анан бирөөнү сен чабасың деди да. Мен аны ичимен кубанып сүйүп чабам ата деп. Анда ошондо биринчи комузун чапкам.
Агесте азыркыдай мындай көп инструмент деле жок. Балта, гелки, стамеска болду. Ошол эле болчу да. Түрпө ошол менен. Анан да бир ошондо окуяны айтып берет. Чаап бүткөндөн кийин баягы көлөмү чоң, чарасы терең болуп, бирок үнү катуу чыкканда атамда комузду, ошол комузду азыркыга чейин ошо 40 жылдан ашты мен сактап жүрөм. Анан ошо бир ошо өзүм комуз чапканда анан баягы кичине симметриясы келбей калыптыр да. Анан атам тамашалап бирөөнү айтып коюп, балам комузуң деп минтип калган депчи. Мен ошону эстеп атпаймынбы. Могу акыркы бир жыл деп койсом болот. Ушу гана устачылык менен алектенип атам да. Рахмат орындуктан ордабыз азыр биз бир жагымдуу чыгармага кезек берелик. Кутман Султанбеков кыялдануу аткаруучулар Шералиев атындагы музыкалык мектептин ага эжелери трио Темир Ооз комузчулар ансамблі. Биздин иш-чарабыздын катышуучулары биздин Эмил агабызга болгон суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Агайдын өз колунан жаралган бул жерде аспаптары турат. Агай комуз чекпесин, анда астында жана жогоруда айткандай агай келиңиз. Дагы жагымдуу чыгарма болсун. Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин окуучусу Чубаков Калия карындашыбызды сахнага чакырып алалы. Алато чыгармасы менен. Aku süzüp kalkın
Kırmızı elimde inci bolğon Anadolu Elin düceğimde inci bolğon Anadolu Arttıran ecemesin Soza cürü dağado Ayda varsa melesin Hoş o cürü dağado Hoş o cürü dağado Hoş o cürü dağado Alegimde doldurup Aray benim gayradan Ağlayın Anadolu Karanından ayranam Karanından ayranam Ağlayın Anadolu Karanından ayranam Şoğraklar, küçülügen ortaolar olsun için hala karşınızda. Bu meseleden bir kutluklu üçün söz Şeraliyev atınдағы Балдар искусство мектебinin direktörü Abdыразак Жанарбек агайыбызды сахнаға шақырып алады. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул кеченин катышуучулары Эмил Ибраимович. Мен чындыгында ошо Эмил агайдын атасын жакшы таанычумун, анткени мен ошол 7 жашыман баштап музыкалык мектепке окугам, билим алгам. Ошондо Ибраим агай болчу, Шашенбаев Ибраим агай. Кандай айтпасам анан мен Өбүш Исмаилиев агайдан ошо эң биринчи алгач комузду колума карматкан ушул агай болчу, Өбүш агай. Андан кийин эле Бейшин агайлардан да тарбия алдык. Анан бирок ушул Шашенбаев Ибраим агайдан комуз үйрөнгөм келчү да. Ошо бала кезинде бала кыялымдачы, анткени чындыгында агай чек ара кызматында жүрүп, анан пенсияга чыгып, андан кийин анан биздин музыкалык мектепте иштеп баштаганда, анда мен кичинекей кезим бир калбай атпаса бир 10 жаштагы кезим болуш керек. Бизге чейин Жусуп деген агай өтүп кеткен Руслан Жумабаев агайдын, мына ошо Руслан Жумабаев агайдын бул устаты да Ибраим агайчы. Ошо биздин азыркы Эмил Бек агайыбыздын атасы чоң зал кармакчы болгон да. Ошол кезде анан же ушул мугалимдик болуп калып эле бул нарын жергесинен чыкпай калганбы, республикалык жанагындай кароо сынактар ал кезде аз болчу. Эгерде кароо сынактар болуп ошол жака катышса, бул Ибраим агайдын бир заткардын арасына кошулуп калмак да. Ошол жерден эсте алып жанагындай чоң кароо сынактардачы салттуу музыкабызды өнүктүрүүдө чоң салымыңызды кошуп, бул устачылык боюнча жакшы ийгиликтерге жетише беришиңизге тилектешмин. Ийгилик алай. Анан биздин Шарипов атындагы Балдар искусство мектебинин жалпы жамаатынын атынан ушундай ыраазычылык бар эле, бирок мунун баарын тең окуй эле коеюн. Анан шашпай өзүңүз үйгө барганда куту өзүнчө жыгачты ийип туруп жасайт да. Биягын өзүнчө, мойну өзүнчө да. Экөө туюк жасалган. Анан азыр элде ушундай неме болуп калган да, комуз десе кайсы жакшы комуз десе бул өрүк комуз деп айтышат да. Туура өрүк бул абдан катуу жыгач да. Мунун немеси өз түзүлүшү катуу болот, неме да. Анан бирок кара жыгач да жакшы. Кара жыгачтан да мурун жасап көргөм.
негизи муну туура чаап туура кылса да бүт баардык немелер кара жыгач башка жыгач алмадан деле жазса болот да. Болбосо бул кылгыяк. Кылгыякты кийинчерээк жаза баштадым да, кийинчерээк. Бул да өрөктөн жасалган да. Кылгыякта мондай. Неме капкагы төөнүкүнөн болот. Жерде багы эчкимкинен деле эмет жүрөт. Бул жаасы бул кадимкидей жылкынын атын куйругунан жазылат да. Бул болсо домбура. Домбураны кийинчерээк баштадым багы. Домбура комузда колдо домбура. Анан азыр дагы мындай элде мындай деп койсок болобу, домбура комуз деген чыккан. Көрүп калсаңар керек. Ошондой да жазайын да. Чарасы кадимкидей казактын домбурасы, биягы мойну комузундай да 3 кылдуу да. Үнү андан катуу жоол чыгат да, коңгурук чыгат да. Ушундай кыскача ошо инструмент жөнүндө. Бул кызык, акыркы кезде ушу мен айтчы айтканда ооруп калдым десем болот да. Мен ушул өнөрдүн же чыгармачылыктын түбүнө жеттим. Мен туу чокусунан чыктым дегенде эле чыгармачылык токтойт. Токтоп да. Ал билбейм кандай адамдарга айтылат билбейм. Агай сиздин чыгармачылыгыңыз токтобосун. Бар болуңуз, өркүндөңүз, кыргыз элине ушинтип биздин жаштарга үлгү болуп тааныштырып жүрүңүз. Азыр дагы бир жагымдуу чыгарма угам дагы анан кийин булай жарайт. Роза гүлү чыгармасы менен биздин шаарыбыздын маданият бөлүмүнүн кызматкери Мунара эжекебизди сахнага чакырып алам. Мунара эжекебиз. Thank you.
эле куттуктоо үчүн сөз бере алам. Сиздин окуучуңуз отура жеңишке келдиңизби? Чоң рахмат. Мен жана айтып атпаймынбы? Эмил агай ушу 88 жылдары Кулан агайдында. Андан мурун мен 2 класстан аларды айтпай кетпесе болбойт. Өзүмдүн эжем Моитова Райхан ошол жерде пионер, дом пионер деп балдар үчүн ошо дом пионер бар. Ошол жерде комуз 15-20дай бала окуучуга сабак берчү. Райхан эжем өзүнүн окуусу менен баягы кетип, андан кийин ошо Эмил агай келген. Эмил агай келгенде артынан чууру ээчип алып калып калдык да. Элес жок калдык да. Андан кийин атабыз келип калды да, өлө сүйүнүп, дом пионерде жүрчүбүз. Сабактан кийин азыркы чын эле могу сотканы менен ала салышпай, биз болсо мен кылганым эле хор барчумун. Ушундай кичинекей Жумак деген агай бар да Учкунда. Ошо киши комуздан сабак берчү, аккордеондон. Бизди даярдайт. Анан ага бир барчубуз, Эмил агайга дом пионерге барчубуз. Андан кийин Эмил агай 2 жылдан кетип калып атпайбы. Андан кийин ушуга чейин эчтеке жок Куланатта. Бир мугалим жок комузданчы. Ошол окуучулардан калды, азыр кайра ошо өздөрү эне болсо да, ата болсо дагы Райхан эчкеме келип кайра окуп атышыптыр ушул маалда келип алышып. Эми комузду ошо алып чыксак деп атышат да Куланаттачы. Бизде чоң Килтеген немебиз бар болчу, билесизби клуб. Ошол клубда ошо кичинекей болуп, ошол кезде Эмил агай деген жап жаш. Биз болсо ушундай титиреген кичинекей кыздар да. Ошо атаңыздан калган өнөрдү Кудайым буйрса балдарыңызга өткөзүңүз, шакирттериңизге өткөзүңүз. Сизге чын ден соолук, муну кармашка да ден соолук керек. Ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Анан сизге главный эле ден соолук. Баягы ак калпак башыңыздан түшпөсүн деп өзүмдүн кичинекей подаркамдан калпагымды алып келгем. Чоң рахмат. Эмилбек агабыздын классташтары деген куттуктайбыз. Биздин классташыбыз ушундай чыгармачылык кечесин берип атат деп анан биздин эжекелерди дагы сахнага чакырып. Бир кол чаап койчу болду. Кутман күн бүгүн ушунчалык жакшы күн болуп атат биз үчүн. Өзгөчө классташтар үчүн дегенде көп нерсени жаңылыктардын баарын угуп атабыз. Биринчи жолу негизгиси Эмил ушунчалык скромный адам да, анан ушунчалык жакында эле билип таанышып атабыз, как будто первый раз да. Потому что өзү мындай не человек искусства болгондон кийин он очень скромный өзүнүн таланты менен өзү болуп эле жүрө бериптир да. Его кто знает, ошолор менен баарлашып эле жүрө бериптир да. Оказывается, ушунчалык многогранный негизи эле биз мектептен сүрөттү көп тарткан билчүбүз да. Мындай комуз чертип, мындай ырдагандарын деле көрбөптүрмүн. Анан ошо биздин мезгилде көп гитара чертишчү. Анан классташтарыбыз көбүнчөсү эле гитара менен кыкылдап ырлап жүрчү. Анан азыр айтып атпайбызбы, эмне комуз менен чыккан жоксуң? Эмнеден эле мектептерде азыр комузчуларды ар бир мероприятияда чыгарып туралы. Ушундай жакшы даңазалап, анан неметчет да. А сен почему-то ты так скрывал свои эти данные. Ошо мен ачылган сандыктан ачылган кундуздарды дагы толтура кундуздардын бара жаткан деп. Анан эми сага кааларым ушунчалык сонун кечени өткөрдүң из-за твоей скромности. Негизи многие люди жана пенсияга чыккандан кийин өзүнүн таланттарын развивать этип кетет, вторая жизнь, второе дыхание начинается дейт да. Анан сенин второе дыхание начинается вообще эле уже өркүндөп бараткан турбайсыңбы? Анан поздравляю, биз күбө болуп жүрө берели калды ар дайым. Эмил ишиңе ийгилик, эң негизгиси ден соолук дейт. Баягы байлыгыңды жоготсоң кайра табасың, ден соолугуңду жоготсоң кайдан табасың дейт. Ансыгандай сага узун өмүр, ден соолук. Ушу балдарыңа да каалайм, ушу сенин немеңди аркаңды улап дейт. Бар бол, өмүрлүү бол, ишиңе ийгилик, аман эсен жүрө бер. Арабызда.
сүрөттү аябай жакшы тартчу, ошондой эле билебиз да, таланттуу экен. Анан бүгүн чынында не организованный болуп калдык, потому что көчөлүк болоорун билчү же болбосо бизде эле кишилерди уюштурмак экенбиз мындай. Ошо эми Кудай сага ден соолук берсин, өмүрүң узун болсун, семьяң менен аман бол, ишиң ийгиликтүү болсун. Дагы Кудай буюрса кечелерди көрөбүз. Анан ошондо Кудай буюрса баары организовать этебиз. Ден соолук болсун. Терезелер агай, сиздин бир тууган элиңиз бир куттуктоо болсун, бир жакшы чыгарма болсун. Эмил агабыздын бир тууган эниси кол чаап койсо болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кеченин коноктору, биз аталаш тууганбыз. Анан Эмил байкем чындап эле кичинекей кезимден бала күнүмөн бери билем. Өтө таланттуу жигитке жетмиш өнөрү аздык кылат демекчи. Көп кырлуу таланттын ээси десем болот да. Анан байкем арнап тойлорду ырдап жүргөн ырым бар да, ошону тартып алып. Sürbey ошол түнгө бардым келди көрүшкөнчө
сөзсүн орубаңыз, ушинтип өнөрүңүздү келечек буга тартуулап жүрүңүз, эл сыймыл болуңуз. Урматтуу биздин иш-чаранын катышуучулары, келип бергениңиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуздар, айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Чоң рахмат, саламатта барыңыздар. Мен аябай кубанычта болдум ушул Эмилбек менен таанышып, ушул аспаптарды чаап, жада калса ушул казактын домбырасынан бери чабат экен. Мага ушул аябай жакты. Түрлүү комуз менен, жыгачтар менен иштейт экен. Көбүнчө эле биз өрүк комуз деп эле качырабыз да. Бирок бияктан кара жыгач деп уктум. Болгон дуб деди, орусча айтканда болгон алма, алмурут тукулунан баарынан чабат экен. Кылгыяк унутулуп бараткан мана биздин аспап кылгыяк абдан сонун экен. Өзүм жада калса ойноп да көрдүк, кол тийгизип. Абдан сонун болду. Ушу балдарга балдарды алып келип, ушуларды бир көргөзүп, анан жеңишкүл айткандай, өзү чындыгында атасы дагы ушу музыкалык мектепте иштептир, өзү военный болсо да деп уктум. Анан ошону атасынын жолун жолдоп, эскергичекти ошо сунуш киргизди да, жеңишкүл. Айылдан баштайлы депчи. Ошо эң туура деп ойлойм. Ошо элдер билсин, элдер көбүнчө ошо балдар билсин да. Ушундай комуз чабылат, ушундай ар бир кылынан бери айтып, сонун кече болду мындай жолугушуу. Мен аябай кубанычтамын ушул жака келип таанышып калганыма. Азыр эми биз Эмилбек агайыбыз жөнүндө айтсак, биз Нарын шаар маданият бөлүмү көп жылдардан бери бул бизде өрнөктүү өмүр деген жакшынакай кечебизди уюштуруп келебиз. Бул эмне себептен өрнөктүү өмүр? Анткени бул өрнөктүү өмүрүндө жакшынакай из калтырган инсандарды ошон үчүн биз өрнөктүү өмүр кылып чагылдырып келебиз. Бул агайдын бизге маданиятка салымошкону, устачылык өнөрү, комуз, кылгыяк, домбура баарын чаап өзү жасаган үчүн биз ошон үчүн агайды биз өрнөктүү өмүр кечебизди чагылдыралы деп келишкенбиз. Мына буюрса 24 апрелде биздин Жумабек Ширалиев атындагы балдар жетишкичтүү музыкалык мектебинде агайдын өрнөктүү өмүр кечесин буюрса жакшы деңгээлде өткөрдүк. Агайга чыгармачылык эрбүү, иши ийгилик болсун. Ар дайым кыргыз элинде ушундай маданиятка салымошкон агайларыбыз көп болсун. Маданият өнүксө, коом өнүгөт. Агайга жалаң ийгиликтер эле каалайбыз. Бүгүнкү Эмил агайдын иш чарасы аябай жакшы өттү. Мен ошол 88 жылы ошо Эмил агайдан окудум эле, комуздан. Ушу бир-эки эле жыл окутуп, аябай мындай жетим баладай болуп калып калдык элек. Комузчулар чалбай калды, кулана айылында эле. Эң биринчи баягы бизге комузду Моитова Райхан өзүмдүн эжекем окутуп баштады эле. Ал киши өзүнүн окуусу боюнча кетип калгандан кийин эле, андан кийин Эмил агайыбыз келди эле. Эмил агайыбыз келип 1-2 жыл окуткандан кийин ошо боюнча комуз да үйрөнбөй калдык, баягы калып калдык. Андан кийин бүгүн көрүп алып, ошо 90-жылдан кийин ошондон бери бүгүнкү күнү көрүп атабыз. Бүгүнкү күнү көрүштүк. Агай менен агайым аябай сыймыктандым. Ошондон бери өзүнүн атасынын жолун аркалап, комуз, өзүбүздүн комузубузду, кылгыякты, домбураны, көп ушундай кол аспаптарыбызды жасап аткан экен. Мен эмне демекчимин? Эмил агайга деген ден соолук каалайм. Колдон келсе эми ушул иш-чарабызды ушул боюнча үзбөй, өзүбүздүн айылыбыз Куланактан баштасак деген ушундай бир сунушту киргиздим. Андан кийин ушул Эмил агайдын атасы ушул Нарында өзү военный болуп, андан кийин ушул хобби деп коет бизче. Ошо хоббиси менен комузду аябай жакшы, бияктын Жанар деген чоң комузчубуз бар. Ошол аябай мактап өткөндөй, аябай кыйын комузчу болгон экен, бирок мен ал кишини көргөн эмесмин. Анан ошо кишинин өзү айтып аткан, Эмил агай, ушул мен атамды бир сыйра эскербейлиби деген бир сунушун киргизгенде макулдап аткам, ушу сентябрь менен деп атканбыз. Анан Кудайым буйрса ушул былтыр жетпеген нерсеге быйыл жетип,
биринчи кубанактан баштасак, андан кийин биз Нарын райондук маданият үйүндө ушул Эмил агайдын ушул балдарын өзүн кылып баарын бириктирип алып туруп, ушу атасын эскерүү кечесин ошол жерге жалаң комузчуларды колдон келсе элди көбүрөөк кылып алып ошо өткөзсөк деген мен бир оюм болуп атат. Кудайым буйрса ал деле тилегибизге жетебиз. Ушул комуз жөнүндө ушул биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүз мисалы азыр ушул моментте башка тараптан келип алып комуз үйрөнгөндөр көп. Именно ушул музыкальный Шералиев атындагы музыкаль школдо именно менин эжемди окуп аткан 3-4 ушул комузчулар бар, мен таң кала берем. Ошол башка чет элдик адамдарга караганда биз кыргызбыз да. Ушу комузубузду ар бирибиз даңазалап, ушул кандай чабылган комузду кандай экенин билип, баарыбыз ошол комузга колдон келсе келечектеги муундарыбызга үйрөтсөк деген жакшы тилегим бар. Бүгүнкү иш-чара боюнча айта кетсем, жогорку деңгээлде өттү деп эсептейм. Анткени ушу Эмил агайдын атасын Ибрайым агайды мен абдан жакшы таанычумун. Анткени биз бала кезде музыкалык мектепте окудум. Ошол музыкалык мектепте окуп жүргөндө Ибрайым агай дагы сабак берчү. Ошо Ибрайым агайдын окуучусу менин ушу тең туш балам болчу. Ал азыркы учурда консерваторияны бүтүп, аябай чоң комузчу. Ибрайым агай дагы аябай залкар комузчулардын катарына кошкум келет. Анткени биздин белгилүү залкар комузчу Руслан Жумабаевдин устаты болгон. Ошол Руслан агай дагы көп айтып калчу Ибрайым агай жөнүндө. Анткени бул залкар комузчу кара күнү дагы келтире аткарган, кол ойнотмо күнү дагы Атайдын, Ыбырайдын, Камбаркандарды жанагындай ушундай чоң залкар Шекербек Шеркуловдун, Асылбек Ишмамбетовдун ушундай белгилүү комузчулардан күйлөрүн жеткире аткарган агай болчу Ибрайым агай. Анан ошондой эле мына Ибрайым агайдын уулу дагы ушундай Эмил агай дагы өзүнүн өнөрү бар экен, өзү комузчу экен, жанагындай уста экен, бул комуз өнөрүнүн устасы экен, жанагындай чоң комуз аспаптарын, кылбыяктарды жасайт экен. Мен ошо таң бердим, ушул Ибрайым агайдын таланты ушул өзүнүн баласына Эмилбек агайга өткөн экен деп чын дилимден кубанып атам. Дагы ийгилик каалайм, мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушул кыргыз элибизде, Кыргызстаныбызда аз эле уста комуз чапкан усталар аз. Дагы өнүксөбү, дагы өссөбү деп, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстандагы усталардай болуп дагы өнүксөбү деп эсептейм да. Дагы чоң ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Мен Эмилдин классташымын. Мектепте Чикалыкта 10 жыл окчу окудук. Эмил өзгөчө бала болчу, мындай кичипейил, тамашакөй, кыздарга, балдарга жакшы мамиле жасаган, анан эң өзгөчөлүк бир өнөрү бар болчу. Аспаптарды ойночу да, комуз ойночу, гитара ойночу, ырдап калчу, анан сүрөт көп тартчу. Анан негизи эле балдарга, чоңдорго, кишилерге жасаган мамилеси абдан сылык, абдан позитивный, жакшы жүрчү да.